капсуланы сала бердим. Ак жолдо курулушту. Куршап айыл аймагында таза суу тартыштыгын негизги көйгөйлөрдүн бири. Анда калктын 30% гана ичүүчү суу менен камсыздалган. Эми электиктерди түйшөлткөн суу маселеси чечилмей болууда. Анткени 3000 кубтук суу сактоочу кампа куруга капсула салынды. Бул резервуар ишке кирсе, калктын 70%-нын сууга болгон муктаждыгын жое алат. Бүгүнкү күнгө чейин чындыгында биздин Куршап айыл аймагы абдан сууга, элибиз абдан таза сууга абдан муктаж болуп келген. Ушул бүгүнкү күнгө чейинки таза суу келген, баягы кран аркылуу келген суулар көчөдө болчу. Ал 1959-60 жылы Союз мезгилинде курулган ошол система менен ичип келгенбиз. Мына элдин үмүтү Кудай кааласа аткарыла турган болуп, ушул күнгө келип отурабыз. Мен эми элди ушул менен куттукташым керек, куттуктап калышыбыз керек. 1 жылдын ичинде, 1,5 жылдын ичинде Куршап айылы таза суу менен камсыз болот деген гарантиясы менен айтып атат. Бул эл үчүн аябай жакшы менимче. Курулуп жаткан резервуарды 15 айда бүткөрүү пландалып жатат. Ошол эле учурда Мырзаке, Дөңбулак айылдарында таза суу маселеси этап менен ишке ашырылат. 3 айылдагы таза суу көйгөйүн чечүүгө Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы тарабынан жалпы 6 миллион евро бөлүнгөн. Анан биздин бул проект Кыргызстан боюнча эң уникалдуу проект. Себеп дегенде буну пилоттук проект деп коет. Айыл өкмөттөрү, айыл жергелери ЭБРдин проектисинде биринчи Кыргызстанда биринчи ушу бергизип атабыз. Эгерде ушул жерде биз ушул проектибизди жакшы аяктап алсак, калган дагы 450 айыл өкмөттөрүнүн айылдары дагы ушул проектке кирип, ушу чоң суммадагы проекттер менен таза суу менен иштегенге жол ачылат. Бизден жергиликтүү бийликтен жер тилкелерин бөлүп бердик, даярдап, анан кийин мына трубаларды алып өтүүчү жолдун жээктерини элдер кызыл сызыкка чыгып алгандарды аларды сүрдүрүп, көчүрүп, ал жолдоруну тактап берип атабыз картасы боюнча. Бизден эң негизги жардамдар ошол болуп атат. Анан бүгүнкү күндө Кызыл Сеңир айылынан сууну тартып келе турган болсо, элдердин үлүштөрүн аралап өтүп калышы мүмкүн. Биз алар менен сүйлөшүү жолдору менен ошол жактарыны, ошол жер боюнча маселелерин биз өзү чечип берип атабыз. Бир эле бул жак менен Куршап айыл өкмөтүнө караштуу Куршап айылы болот. Бизге азыр ушул суу бүгүнкү күндө келип калса, биздин Куршап айыл аймагы 70% таза суу менен камсыз болот. Учурда суу түтүкчөлөрүн өткөрүү үчүн тиешелүү жумуштар аткарылууда. Курулуш иштери 3 айыл өкмөттө тең бир учурда жүрөт. Аны ОСО Импульс Ош компаниясы жүргүзүүдө. Казакстандык компания Орион Group Ltd компаниясы менен консорциум кирип, ошо тендерге катышып утуп, буйруса 1 февраль күнү уже жумуштардын баары башталды. Биздин контракт боюнча 15 ай көрсөтүлгөн. 15 айдын ичинде ушул 3 айыл өкмөт бул Мырзаке, Куршап, Дөңбулак айыл өкмөттөрүнө параллелдүү жумуштар жүрүп баштайт. Бүгүнкү күндө облустун калкынын 80% таза суу менен камсыз болгон. Ош облусунун аймагында жалпы 493 айыл болсо, анын 407си таза суу менен камсыздалган. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.